Октябрь окуяларында криминалдык чөйрөнүн да таасири болгону соц тармактарда жазылып жүргөн. Ал эми Садыр Жапаров бүгүн мындан 4 жыл мурда эле Камчы Көлбаев Сапар Исаковду колдоп жүргөнүн билгенин далил катары Ички иштер министрлиги сүйлөшүүлөрдү угуп турганын айтты. Ал эми бул билдирүү боюнча эл өкүлдөрүнүн, тагыраагы депутаттардын пикири кандай? Садыр Жапаров бүгүн маек берип, Октябрь окуяларында Камчы Көлбаев, Алмазбек Атамбаев менен Сапар Исаковду колдогонун, брондолгон унааларды бергенин дагы айтып чыкты да. Анан бул жагда эмнеге бүгүнкү күндө тагыраак азыркы тапта гана айтылып атат? Неге деп, кандай деп ойлойсуз? Мен эми 2020-жылы октябрь окуяларында абдан активдүү катышканбыз. Бирок чын эле ошо акыркы күндөрү жана бийлик алмашып, Жээнбеков президенттен кетем дегенде, могул жерде аянтта бизге дагы эскертүү болгон. Ошо күч органдары тарабынан силер аянтка келбегиле, бир болжолдуу 20 саясатчыны мындай атып өлтүрүү боюнча маалыматтар бар бизде, ошон үчүн келбегиле деди. Айрым учурларда жине кол салуулар болгон учурлар бар. Бирок биз ошол убакта чын эле мындай криминалдын, бандиттик топтордун жанагындай аралашканын сезгенбиз, билгенбиз. Мындай уурдап кетүүгө, үйлөргө чейин баргандай аракеттер болгон. Бирок ошо алар кимдерди колдогонун мен билбедим. Ошол убакта чын эле ким кайсы топторду колдоп атат, биз билбедик. Биз ушул мен аянтка келсем, элдин көпчүлүгү ушул түнү Садыр Жапаров деген урандарды көтөрүп калган. Мен ойлодум, бул уже мындай эл аныктап калыптыр деп. Бирок Сапар Исаков деген сөз айтылганын мен уккан эмесмин. Ал убакта айтпай азыр айтып атканын себеби бизде криминал күчтүү болчу. Мына өзүңүз билесиз, жакында Эквадорда жанагы криминалдык авторитет түрмөдөн качып, ал ошол жактан мафия менен биригип, өкмөткө чоң проблема жаратты. Бир топ шаарларды, полицияларды өлтүргөн учурлар болду, шаарларды басып алышты. Бизде дагы мына ошондой кырдаал жаралмак. Анткени криминал менен жанагы мафия байлар бир болгон. Аларда күч бар, жигиттери бар, курал-жарак бар, акча бар. Мына ошол чоң коркунуч Кыргызстанда дагы Кудай сактасын кайталана турган бир тобокелдик бар эле. Анткени аларда анча-мынча шаарларды мындай басып ала тургандай деңгээлдеги курал-жарагы, каражаты, жигиттери бар эле да. Мына ошонун азыр алдын алды. Ал туура болду. Бирок Атамбаев менен Сапар Исаковду колдоду дегенди мен ошол жерде жүрүп, мен өзүм көргөн эмесмин. Мындай уккан дагы жокмун. Азыр президенттин маегинен угуп атам. Мен оюмча мындай андай фактыларды билбейм. Мен булар эми бийликте да, күч органдарынын жанагы маалыматтары буларда болушу мүмкүн. Бизде жок. Ошон үчүн мен криминал аралашканын анык билем. Балдары, жигиттер курал-жарак аралашып кеткенин Кудайга шүгүр, жана адам өлүмү болбоду, бир гана жанагы үмүттүк тилекке каршы өтүп кеткени болду. Криминал кайсы саясий топторду сүрөп кеткенин менде мындай так маалымат жок да. Бирок криминал аралашкан. Ал эми Атамбаев менен Сапар Исаков бир топ саясатчылар алардын үйүнө барып, жолоочулар өткөрүп жиберген, бирок мен барган эмесмин. Анткени мен мындай эң негизгиси стабилдүүлүккө келели деген ой менен гана чуркап калдык. Мен алар менен эч кандай бир саясий сүйлөшүүлөр болгон эмес да. Бул жагдай бүгүн эле билинип, далилденип чыккан жок. Бүгүн айтылып атат, бирок биз баягы эгер фактыга таянсак, өзүңөр билесиңер, ошол октябрь окуясынан кийин Атамбаев түрмөдөн чыгып, ошол бүгүнкү табылган, бүгүнкү берилген адамдар аркылуу машина бүгүн чыгып, ошол бронь машина менен колдонуп жүргөнү баарыбызга белгилүү болгон. Ошол 20-21 жылы эле. Жана эсиңиздерде болсо керек, машинаны атып, ошонун ичинде Атамбаев менен Сапар Исаков бар болчу. Ошол брондолгон машинаны ким бергени, кантип бергени жакын арада далилденгени үчүн ошондой таянак чыгып, ошондой маалымат берди болуш керек. Факт боюнча ошондой да. Баарыбыз көргөнбүз, баарыбыз билебиз, ошол машинеде, брондолгон машинеде Сапар Исаков менен Атамбаев жүргөнүн ошол кезде. Ошол машинени кимден алганы эми белгилүү болуп, анан ачыкталып, эми такталып, далилденип атса керек. Коомчулукта акыркы убакта көп суроолор болуп кетпедиби? Камчы Көлбаев Садыр Жапаровдун бийликке келишине көп салым кошкон, эмне үчүн анан мамиле өлтүрүп салды деп. Аны Садыр Жапаров же Камчы Ташиев өлтүрдү эмес, аны мамлекет, система жок кылды да, кылмыштуулук менен. Себеби мыйзамдарда, системада ошондой жазылган.
анан элдин арасында ошондой сөз болуп кеткен үчүн жооп берсе керек. Эми ал жагын алар жакшы билет да. Себеби ал убакта, ошол убакта ким кандай болгонун алар катышкан кишилер билет да. Аларда маалымат көбүрөөк. Садыр Жапаров бүгүн маек берип, анда октябрь окуяларында Камчы Көлбаев, Алмазбек Атамбаев менен Сапар Исаковду колдогонун айтып, аларга брондолгон унаа бергенин дагы айтты да. Эмнеге бул жагдай бүгүнкү күндө тагыраак азыркы тапта гана айтылды деп ойлойсуз? Эмнеге азыр айтылып атат? Садыр абаңыз да, Атамбаев да мени ошондо чакырып аптыр да. Чакырып менен кеңешпептир да. Кеңеште может мен жооп бермекмин. Ошондуктан анан экинчиси сурооңузда бир түшүнүксүз нерсе болуп атат. Ал айтканда колдоптур дегенде бул как өзү инсан катары колдош керек беле, же болбосо өзүнүн жанагындай жоокерлери, же бандиттери колдош керек беле. Ошол үчүн мындай түшүнүксүз болуп атат да, кайсыл жагынан колдогон. Бирок негизи эле криминал биздин саясатчыларды колдогону, ошолорду бир мындай аралашканы өзү туура эмес негизичи. Вообще негизи туура эмес. Анан кийин ошо мындай суроолор болбош керек эле да. Президентти колдодубу бандит, же колдогон жокпу? Кандай болсун? Негизи улардын жолдору да баягы бир тууганчылык да бир эмеси болбосо, негизи эки башка да ошол эле уруу тиги мыйзамдагы уруу негизи политикага кийлигишпеш керек эле. Ошо милиция башкалар менен да сүйлөшпеш керек эле да. Бирок Кыргызстанда тилекке каршы баягы көп ушундай айтылат. Бирок эл да бекер айтпайт да. Ошо билген үчүн айтып атат да. Эми мүмкүн болгондор ошондой нерсе. Бирок если ошондой болсо, бул өтө туура эмес нерселер да. Мен ойлойм, мындай мындан ары андайды биз андайга жол бербешибиз керек. Ошондой негизи ошол криминал саясатка да, башка жакка да кийлигишкенге эч кандай мүмкүнчүлүктү бербешибиз керек да. Булар мындай жолдору да эки башка жол да. Саясат менен алардын жолу. Эмнеге президент бул жагдайды бүгүн гана баса белгиледи деп ойлойсуз? Же так дана фактылар бүгүн гана билиндиби? Эми мындай да. Бул спецназ захват кылып атканда атылды. Эми негизи бул баягы кылмыштуу топтор менен күрөшкөнүн бир эмеси да. Анан бул да көргөзгөнү бүгүнкү бийлик ойнчо ойнобойт. Бул конкреттүү, реалдуу иштерди атып барат. Анан кадимкидей коруп калды бүгүн. Анан мындай да, эгерде бийлик өзүнүн күчүн көргөзбөсө, өзү айтып турбаса, булар кээде ашык чаап кетип атат да. Ошондуктан мен оюмча бүгүн бийлик ошол алардын ордун көргөздү. Силердин ордуңар мол жакта. Ошол жактан чыкпай отургула, чыксаңар эле моундай болот деп. Ошондуктан мен оюмча эмне үчүн бүгүн айтып атканын мен айта албайм, бирок мен оюмча убагында айтты го дейм, потому что бүгүн эгерде кечөгүн айтса, бул жөн эле сүйлөп атат, президент күрөшпөйт. Бирок ишти жазап, криминалды отургузуп, атканын атып салгандан кийин айтканы, демек мен жазадым. Жазайым деп эмес, жазадым деген сөз. Күрөшүп атам, жыйынтыгы бар. Аны эми жыйынтыгын көрүп атабыз. Анан эгерде сиз айтып аткандай чын эле табакташ болсо, чын эле убагында эмесе атпайт эле, камабайт эле. Анда ошо табакташ болуп, аягына чейин чогуу жүрмөк, калп эле интервьюларды берип, жок аларга ишим жок депчи. Бирок бүгүн иши менен далил кылды го дейм. Криминалдын баары мындай ийиндерине киргендер ийине кирип кетти, түрмөгө киргендер түрмөгө, өлгөндөр өлүп кетти. Мына. Комментарий ала алабызбы? Мен суроону сизге айтып өтөйүн. Садыр Жапаров бүгүн маек берип, анда октябрь окуяларында Камчы Көлбаев Даже комментарий. Кадырман көрүүчү, бүгүнкү соолдон көпчүлүк эл өкүлдөрү баш тартты. Ал эми сиздер Супер ТВ телеканалынан, Супер ТВ YouTube каналынан Соол Тайм рубрикасынын кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Аты жөнүм Айжан Нурманбетова, аман туруңуздар.